Сокулук районунда пробация бөлүмүндө эме кардар болом. Ошо мурунку жылы кокустук болуп балдар менен мушташып пробацияга түшүп калгам 3 жылга. Былтыр жаз айларын майларда эмеге көлгө барганбыз жумушка. Бул жактан ошол жактан заказ түшүп калып, анан ал жакта эми командировкага барганда түн күн деп иштешик да. Түнгө чейин чарчап калып, бир күн иштеп, эртеси күнү ошол чогуу иштеген бир бала ал жерден эртең менен ызы чуу баштап ийген да, чочутуп ойготуп мени. Анан ошол жерден мушташып кетип, кокустуктар болуп кеткен. Ошондон улам пробацияга түшүп калдык. Анан бул жакка келип мен башкача ойлогом, бирок көрсө пробацияда наоборот мүмкүнчүлүк берет экен да, камалып кетпей, наоборот мындай жашоого болгон умтулуу деген пайда болот экен. Пробациядан мен биринчи эле дегенде эмени юридикалык жактан жардам алгам. Бул жактан анан водительское удостоверение бул жактын жардамы менен акысыз окуп азыр алдым. И кийинки жылдан баштап уже эмеге электромонтажникке окуйм деп атам. Бул жактын жардамы менен акысыз. Эмеде азыр мен жумушум объемго иштейбиз, отделка, үйдүн ичин ремонт кылабыз да, квартираларды. Анан биротоло ушул монтажын дагы кошо алып кетсем деп ошого окуйм деп атам да.